болгондо айтабыз достор. Таза унаа проектisi башталды. Бизге монда болгон Kia K3 унасы келди. 2021-жылкы рестайлинг болгондо азыр айтып көрсөтүп беребиз достор. Анан унаа жөнүндө толук отчет алгыңар келсе, YouTube каналга полностью кайсы жерлеринде шпаклевка, окрас, эмнеси бар толук түрдө киргиздик. Аны профилдин астарында YouTube каналдын ссылкасын тиркеп коебуз, ошого кирип көрсөңөр болот. Ал эми унаа боюнча айта турган болсок, ишин тартсаң. Мына достор, бул жакта ички абал боюнча айта турган болсок, көрүп турганыңардай комплектациясы жакшы. Так, компьютерный диагностикадан бул мурдагы ошол оң жактан бир аз удар болгон экен, ошондон калган ошибкалар. А так ички абалы боюнча достор бардык жактарын өзүңөр көрүп турасыңар. Эч кандай бир ошибкасы жок. Коробка өтө жакшы, коробка мотор технически өтө жакшы абалда экен. Жана комплектациясында өзүңөр көрүп тургандай почти эң жогорку комплектациялардан. Арткы салон боюнча да көрсөтүп коелу достор, мына. Эч кандай жыртылган жерлери жок. Салон, в общем, өтө жакшы абалда. Унаадагы турушун өзүңөр көрүп турасыңар. Дагы бир жолу айта кетем достор, видеонун толук унаа боюнча толук отчетту видео YouTube каналыбыздан көрө аласыңар. Видео кылып киргизип коебуз ал жака. Сатууда Kia K3 2021-жылкы сырткы абал боюнча айта турган болсок, бул жак детальдарын полностью өзүнүн окрасында көрүп турсак болот. Ички подушкасы бул жак тараптан. Так. Арт жагынан да эч кандай сок болгон эмес. Мол жак тарабында эле окрас бар, ал жакта да өзүнчө көрсөтүп беребиз. Арт жак тарабы, багажный ичи. Шашкалары полностью бүтүн боюнча көрүп турганыбыздай. Шашкалар бүтүн боюнча турат. Арт жагынан эч кандай сок болгон эмес. Болгондо могул жак тарапта могул жерлерде шпаклевка болгон жер бар экен. Могул жерге чейин, могул жерде бар экен болгону. И могул жерге чейин. Эшигинде да могул жакта бир аз болгон жерлер бар экен. А так бул жак полный. Экинчи окрас плюс переход менен берип кеткен да. И бул жагы родной. Могул жерге чейин переход келип, мына бул жак тараптар родной окраста. На подушка салынган кайра. Заряженный. Подушкалар салынган. Так, эшик менен келип, могул жерлерде да бир аз ушул тарап менен чийип өткөн окшойт. Мындай жукка слойда. Могул жактарда жукка слой. И келип туруп, могу жерде бир аз калыңыраак эме бар мына. А так бул жагы жукка болуп кетет. И плюс келип туруп крыло и капот замена. Оригинальный детальдарга замена болгон. Болттор муралган көрүп турабыз. И сокку мына могул жакка мягкий частька келген, бирок лонжерону түз. Мына могул жерде герметиктеринин заводской болбой турган көрүп атабыз. И плюс мына эптеп эле анчалык жакшы качествода жасалбай калыптыр. Бирок ошончо да эмеге чейин келбептир. Болгону мына мягкий часть пострадать эткен. Бул жакта сок болгон, а так лонжерон түз. И бул жак лонжерон дагы түз экенин көрүп турабыз. Анан капоттун асты боюнча айта турган болсок, мотордун иштеши бир калыпта. Эч кандай кошумча үндөрүн же майыткан жерлерин көргөн жокпуз. Так, жидкостьтардын бардыгы өзүнүн абалында. Эч жагынан кошумча жидкостьтардын дагы аккан жерлерин байкаган жок экенин көрүп турабыз. Бул жак сторонасы полностью эч кандай удар болгон эмес, сок болгон эмес, мягкий частьтары дагы и полностью алды жагы лонжерондоруна чейин таптаза экен. Так, терезелер боюнча айта турган болсок, лобовой алмашкан. Калган терезелердин бардыгы өзүнүн маркировкаларында турганын көрсөк болот. Жак тараптан, жак тарап и бул жак тараптан бардык
терезелери. Киянын. Единственное ошо лобовой алмашкан, калгандары бардыгы өзүнүн терезелеринде. Ички абалы боюнча айта турган болсок, олтургучтардын абалы өзүнүн пробегине дал келет. Өтө жакшы абалда. Пробеги 85 000 км. Винкод боюнча дагы текшерип көрүүдө 85 000 экени тастыкталды. Андан сырткары баскычтары боюнча айта турган болсок, терезелердин бардык кнопкаларын иштеп эң көрөбүз. 4 терезе тең түшөт, көтөрүлөт. Андан сырткары терезелерин жаап койгон кнопкасы да толук түрдө иштейт экен. Рулунда эч кандай люфт жок. Бурууда эч кандай тоскоолдук жок, жакшы бурулат. Коробканы которууда эч кандай тепки жок экенин көрүп атабыз. Компьютердин диагностикада дагы эч кандай перегрев жана ошибкаларын көрсөткөн жок. Ошондой эле аудио система боюнча айта турган болсок, аудио система иштейт. Плюс мониторундан да башкаруулардын бардык кнопкаларын иштеп турганын көрсөк болот. Андан сырткары эменин дагы иштеп турганын көрүп атабыз. Кондиционерин муздатат, фреондору жакшылап алды экен демек. Толук түрдө муздатат экен. Кондиционердин иштөө абалы жакшы. Плюс кондиционер эч кандай ошибкада чыккан жок. Компьютердин диагностиканы өзүнчө отчетунда аяк жагында көрө аласыздар. Андан сырткары арткы отургучтарда жана жалпы эле унаанын ичи боюнча айта турган болсок, бардык баскычтардын иштегенин жана эч кандай оңдоо же химчистка керек жок экенин көрүп атабыз. Андан сырткары подушкасы айта турган болсок, болгону подушкасы, шторкалар аткан, демек бардык эле подушкалар аткан, кайрадан салынган, заряженный, иштей турган абалда турат. Бирок иштейт, иштебейт экен, аны билесиңер. Ал уже второй вопрос. Ички абалы боюнча дал ушундай нерсени айта алам. Компьютерный диагностиканын толук түрдө бардык блокторун карап чыктык. Мотор, коробка жактарында олуттуу эч кандай проблема жок. Андан сырткары дагы эрбич бир олуттуу ошибка чыкканын көргөн жокпуз. Сиздан бул жак боюнча да өзүнчө скриншот кылып, ошибка мелочтары бар, ошолорду көрсөтүп коебуз.